Саламатсыңар урматтуу студенттер. Бүгүн биз силер менен кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүнкү биздин өтүлө турган темабыз синонимдер. Бүгүнкү сабактын максаты синонимдердин мүнөздүү белгилери жөнүндө түшүнүк аласыңар. Синонимдер жөнүндөгү билимиңерди өстүрөсүңөр. Синонимдерди окуу менен өз оюңарды таамай жана так айтууга үйрөнөсүңөр. Сөз байлыгыңарды турмушта колдонууга жана маданияттуу сүйлөө жөндөмдүүлүгүнө ээ болосуңар. Синонимдер деген эмне? Синоним грек сөзүнөн алынган. Синонимс маанилери бирдей, окшош деген маанини түшүндүрөт. Демек балдар, айтылышы жана жазылышы ар түрдүү, бирок маанилери бири-бирине жакын сөздөр синонимдер деп аталат. Синонимдердин өнөздүү белгилери төмөнкүлөр. Семантикасы бирдей, түшүнүктүү же бири-бирине жакын кубулуштуу, көрүнүштүү, нерселердин буюмдардын аттарын билдирет. Экинчи, морфологиялык жактан бир сөз түркүмүнө таандык болот. Үчүнчү, тыбыштык түзүлүшү жана морфемалык куралышы боюнча ар башка болот. Төртүнчү, синтаксистик жагынан бирдей сүйлөө мүчөсүнүн милдетин аткарат. Жогорудагы айтылган синонимдин мүнөздүү белгилерин далилдеш үчүн мисалдар менен анализдеп көрөлү. Мисалы, байлык жана дүнүйө деген сөздү алдык. Бул эки сөз синоним сөздөр. Биринчи, байлык мүлктө эмес, талантта. Экинчи, дүнүйө бир тыйындан курулат. Эми ушул эки сөзгө мүнөздөмө берип көрөбүз. Карагыла, мааниси боюнча бул эки сөз бирдей түшүнүктү билдирип турат. Экинчи, морфологиялык жактан зат атоо сөз түркүмүнө тиешелүү болуп, эмне деген суроого жооп берип жатат. Үчүнчү, морфемалык түзүлүшү боюнча жана тыбыштык түзүлүшү боюнча ар башка. Төртүнчү, синтаксик жагынан алганда аталган сүйлөмдөгү байлык жана дүнүйө деген сөз ээлик милдетти аткарып, сүйлөмдө эки сөз бири-бири менен орун алмашканда сүйлөмдүн мааниси грамматикалык жактан өзгөргөн жок. Өзгөрбөйт. Эми балдар, силерге түшүнүктүүрөөк болуш үчүн биз жөнөкөй мисалдар менен дагы айтып көрөлү. Бул кандай кыз? Бул сулуу кыз. Бул татынакай кыз. Бул чырайлуу кыз. Бул кандай бала? Бул баатыр бала. Бул эр бала. Бул эр жүрөк бала. Дагы бир мисал келтирип көрөлү. Биздин айыл кайда жайгашкан? Биздин айыл алыс жайгашкан. Биздин айыл узак жайгашкан. Биздин айыл ыраак жайгашкан. Эми балдар, көнүгүүлөр менен иштеп көрөбүз. Төмөндөгү сөздөрдүн синонимин таап жазгыла дейт. Эми карагыла, төмөндө бир нече сөздөр жазылган. Ушул сөздөрдүн синонимдерин таап жазабыз. Жакшы, музда, жарык, жарыя, акылдуу, баа жана жамгыр. Ушул сөздөрдүн синонимдерин таап жазабыз балдар. Мынакей балдар, ошол жогоруда айтылган сөздөрдүн синонимдерин таап жазып алдык. Жакшы деген сөздүкүн дурус, мыкты, түзүк, сонун деп айтсак болот экен. Музда деген сөздүкү тоң, үшү. Жарык, нур, шоола. Жарыя, жарлык, кулактандыруу. Акылдуу, эстүү, ыймандуу. Баа, нарк, эсеп. Жамгыр, жаан, нөшөр. Экинчи көнүгүүгө көңүлүңөрдү бургула. Сүйлөмдөрдөгү көп чекиттин ордуна туура келген сөздөрдү коюп жазабыз балдар. Менин досум. Бул китептин канча
Бүгүн жайт менен эс алууга барабыз. Эне эркелетти. Көпчекиттин ордуна коюлуучу сөздөр: акылдуу, уулум, досторум, баасы, жамгыр. Көпчектин ордуна туура келген сөздөрдү таап коебуз. Көпчекиттин ордуна туура келген сөздөрдү таап жазып алдык. Менин досум акылдуу, же болбосо менин досум эстүү, же ыймандуу деп да айтсак болот экен. Бул китептин баасы канча? Бул китептин наркы канча деп сурасак болот экен. Бүгүн жамгыр жайт, же болбосо бүгүн жаан жайт. Досторум менен эс алууга барабыз. Же болбосо тең туштарым менен эс алууга барабыз. Курбуларым менен эс алууга барабыз деп да жазсак болот экен. Эне уулун эркелетти, же болбосо эне баласын эркелетти. Көрдүңөрбү балдар? Бул жердеги сөздөрдүн синонимдерин. Эми макал лакаптарга да токтоло кетели. Маанилеш сөздөрдү. Баатыр элден чыгат, байлык жерден чыгат дейт. Эр болсоң көп бол, айткан сөзгө бек бол дейт. Баатыр жана эр деген сөздөр бул жерде маанилеш сөздөр, синоним сөздөр катары колдонулат. Сөз баштаган эл баштайт, кеп чынынан бузулбайт дейт. Эки макалдын башындагы сөз менен кеп экөө маанилеш сөздөр, синоним сөздөр катары пайдалансак, колдонсок болот экен. Кебизде акылдуулар сөз алышат, акылсыздар өч алышат. Же бул эстүүгө эки сөз, эки ооз сөз жетет. Мисалы, ушул темага байланыштуу текст менен иштеп көрөлү балдар. Кыргыз жери жөнүндө сөз кылуу кыйын да, жеңил да. Кыйындыгын айта турган болсок, сөз көп. Кайсыл бирин айтарын билбейбиз. Ал эми жеңилдигин айта турган болсок, бул өзүбүз аралашып эле, өзүбүз көрүп билип жүргөн нерселер экен. Кыргыз жери көк асманы, бийик тоолору, аппак мөңгүлөрү, көк кашка тунук суулары, таза абасы, жайлоосу менен көрктүү. Кыргызстандын кооз жерлерин көрүү үчүн жыл сайын ар кайсы мамлекеттерден миңдеген туристтер келишип, кыргыз элинин маданияты, адабияты, тили менен да кеңири таанышып кетишет. Эми балдар, ушул биздин кыскача текстибиздан синоним сөздөрү бар сөздөрдү таап жазып көрөлү. Карагыла, көк асман дегенде ачык асман деп дагы жазып айтсак болот экен. Көрктүү дегенге кооз, жакшынакай деген сөздөрдү синоним сөз катары пайдалансак, колдонсок болот экен. Кооз дегенге көркөм, жакшынакай, жагымдуу деген сөздөрдү коюп жазып айтсак болот экен. Эми балдар, силерге үйгө тапшырма. Ушул экранда турган сүрөттөргө сөздөрдү коюп, ошол сөздөрдүн синонимдерин таап, ар бир синоним сөздөргө сүйлөм түзүп келесиңер. Силерге түшүнүктүү болуш үчүн ошол жерден бир сүрөткө мен өзүм сүйлөм түзүп көрсөтүп берейин. Мисалы, ымыркай. Ымыркайдын синоним сөз катары бөбөк же наристе деп айтсак туура келет экен. Карагыла балдар, ымыркайга той бергенде келгендерден көрүндүк сурашат дейт. Экинчи карагыла, бөбөк деп алдык. Жаңы төрөлгөн бөбөктү сары май менен оозантып, жакшы келечек каалашат. Үчүнчүсүндө, наристе деген. Наристе бешикке салынгандан баштап бешик ырлары ырдалат дейт. Ошол жерде карап көргүлө балдар. Ымыркай дегендин ордуна бөбөк деген сөздү коюп айтып көрөлү.
ымыркайга дегендин ордуна бөбөккө той бергенде келгендерден көрүндүк сурашат деп айтсак, бул жерде сүйлөмдүн мааниси өзгөргөн жок. Наристе дегенди дагы койсок, мисалы үчүн наристеге той бергенде келгендерден көрүндүк сурашат деп да жазып айта берсек, колдоно берсек болот экен, туура келет экен. Жаңы төрөлгөн бөбөктү сары май менен оозантып, жакшы келечек каалашат дейт. Мисалы, жаңы төрөлгөн ымыркайды сары май менен оозантып, жакшы келечек каалашат деп жазсак дагы туура келет экен. Мына балдар, ушундай кылып жогорудагы сүрөттөргө сөздөрдү таап, ар бир тапкан сөздүн, ар бир сүрөттүн синонимдерин таап, ушундай сүйлөмдөрдү түзүп келесиңер. Бүгүнкү сабактын башында койгон максатка жеттикпи? Синоним жана анын белгилери жөнүндө түшүнүк ала алдык. Синоним сөздөрдү катыштырып сүйлөмдөрдү түздүк. Синонимдердин маанисин чечмеледик. Синоним сөздөрдү турмушта колдонууга үйрөндүк. Балдар, силер пайдалана ала турган адабияттар. Ушул экранда турган адабияттардан пайдалансаңар болот. Ушуну менен бүгүнкү темабыз, өтүлгөн сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.